Менин атам боорукер, ыймандуу, үй бүлөгө дайыма жардам берет да. Үй бүлөнүн эң баарынан жакшы атамды жакшы көрөм да. Атам акылдуу бир сөздөрдү айтып, мен жакшы бала болсун деп чоң айтат. Жакшы жаша, көп балалуу. Мой папа золотой человек. Он всегда поддерживает меня. Мой папа очень вкусно готовит. Мы вместе готовим. Когда мама на работе, папа рассказывает разные советы, как он в детстве что любил, кого любил, и как они встретились с мамой, как они поженились. Менин атам жакшы киши, жакшы жумушта иштечү, бизге көп нерсени үйрөтөт, сабактарды биз билбей атсак жардам берет. Атам жакшы киши, мамилеси жакшы, бирок тентек кылып биремени кылбай койсоң урушат. Анча эле урушпайт, мамилеси жагат. Көп нерселерге кызыктырат. Көп нерселерге кызыктырып, ал жөнүндө көптөгөн нерселерди айтып берет. Космос жөнүндө же болбосо робототехника жөнүндө азыр анткени техниканы үйрөнүп жатат да, ошон үчүн. Менин туулган күнүмдө болсо, атам болсо подарок алып келип берген. Ошо подароктун ичин ачсам болсо, анын ичинен жанагы пульт менен управлять эткен бир сонун машина алып берген болчу. Анын машинанын цвети болсо кыпкызыл болчу. Анан ошо менен биринчи жолу айдаганда өлө жакшы үйрөнгөн болчумун. Чоңойгондо ага настоящий машина сатып берем. 7 жашымда болчу да. Мен деген аттан корктум. Жайлоонун иштеген каникул сайын барчубуз да жайлоогочу. Аякта деген папамдын туугандары бар да. Папам деген атка мингизген да. Мен болсо аттан кулап түшүп, колум сынган аткаганда бирок эти чоюлуп калган да. Папам кучактап болду деп кеткенбиз, анан болду эле үйрөнөсүң деп. Папам фура айдайт. Аны Европаларга барып келгем. Мен да атамдай болуп жакшы окугум келет. Жакшы бала болгум келет. Папам деген эме Москвада болчу, анан биз деген эме болчубуз. Москвадан келгенде папамдар мен кичинекей кезинде тайнема калтырып кетишкен да. Анан папамдар Москвада эме бир ай сайын келип турчу да биякачы. Анан папамдар келип, папамдарды таанычумун да. Тайнемди мама дейчүмүн да. Анан мама деп 6 жашка чейин мамамдарды мама дейчүмүн да. Анан тайнемдерди мама дейчүмүн. Анан 6 жаштан кийин эле мама дедим өзүм мамамды. Апамды папа дедим. Пожарный часть алып барган десинде, ал жерде бүт нерселер, көбүнчө нерселерди үйрөткөн. Пожарный машинанын ичине отургузуп көрсөткөндөр бар. Ал күнү папам жумушка чогуу барган болчу, мен алып барган болчу. Ошо алып барган күнү ичиндеги машиналер, пожарный машиналар кантип иштейт экенин, кантип суу канча давление менен атат экенин, аяктагы пожарный машиналердин түрлөрүн, дагы противогаздар жөнүндө, пожарныйлардын кийимдери жөнүндө, анын мындай уровеньдерин канчалык сактайт экенин көрсөткөн, түшүндүрүп берген. Эме мага көп көңүл бурат, мындай үйдөгү бөбөктөрүмө, апама мындай көп көңүл бурат. Алардан жаңылык сурап, жакшы элеби деп мындай. Экинчи жагы ал көп нерсеге кызыгат. Атам дагы интернеттен пайдалуу нерселерди көрүп. Үчүнчү жагы мындай бизге көп мамиле өтөт да. Мисалы бир нерсе сатып берип, кичинекей балдарга оюнчук сатып берип, апама мисалы телефон же ушул сыяктуу нерселер сатып берип. Папа мне в Бишкеке, потому что он там работает. Всегда читаем книгу, он мне рассказывает историю, и я пересказываю ему. Даже если мы разговариваем по телефону, тогда тоже мы пересказываем друг другу. Ты скучаешь? Да, сильно. Бир байке болуптур, поезд болуптур, анан галошасын жоготуп алыптыр. Атамдын эң жашыруун каалоосун актап берет, мындай ар кандай нерселерди алып берип, ооруп калса жардам берип. Мен атама жардам бермекмин.
оор нерселерди көтөрүш. Сенде волшебный палочка бар да, сен ошондо кандай папа болосуң? Ответственный, добрый. Ошо балага кандай тарбия бермек элек? Мындай урушпай, кемчиликте жардам берип, бөлбөй. Папаге кандай сизди жакшы көрөм. Дагы? Эң лучший. Ата мен сизди жакшы көрөм. Мындай жөн эле айтканда анын ордуна мындай келип жанына айткан жакшы го. Ата мен сизди жакшы көрөм. Папа молодец, потому что он нас всех воспитывал, как любил одинаково. Но большинство я немножко жакында тамач. Вот поэтому я люблю свою эту отцу. Когда я вырасту, я вас буду даже любить.